Koy soyup багаттыр. Кой сой. Күндө кой соёр ет жок. Кой жок калды. Небереңиз менен чай алганча сүйлөшүп, киши сурап, неме кылып турган. Жаңы өзүңүздө примерно башталды да, анан карап көргөн. Мотор есть. Есть камера. Мачибе. Биздин съемканы Нарын областынын Атбашыр районунун Талс айылындагы тоонун боорунда кыштоодо тартылып атат. Ал биздин айылга 10 километрдей алыстыкта болуп калат. Ошон үчүн күндө кар калың болуп машина барбагандыктан ал жака күндө эртең менен ат менен барып, кечкисин ат менен келген бир аз ошол кыйынчылык болуп атат, суук. Аба ырайы бир аз тоскоолдук кылат. Биз каалагандай болуп бербейчи. Анан башкы каарман камерадан уялбай башында эле жакшы көрүнүп кетти, бирок аялы башкалар жакшы көрүнө албай камера алдында ойноп ийип аткандар болуп атат. Анан сиз болсо бул жактан улам өтүп, мындайдан түшөп кала бересиз да? Негизинен кино адам жана жаратылыш ортосундагы жана глобализация проблемасын камтыйт. Жаратылыш демекчи ошо мал жандыктарды да тартканга туура келет, анан алар ошолор менен да бир аз кыйналып калып атабыз иштегенденчи. Мурда башка проекттерде иштегенде мынчалык кыйындыгы билинчү эмес да, анда деген режиссердин жардамчысы же оператордун ассистенти болуп эле иштеп, мындай түшүктү бүт кыйынчылыкты сезчү эмесмин да. Бул мен биринчи кыска метраждуу документалдык тасмам болуп аткандыктан бул жактан режиссер администратордун да кызматын иштеп, бүт кыйынчылыкты биринчи жолу ушундай сезип атам. Баштадык. Дипломдук иш бул эң биринчиден бул сен 4 жыл окуп, 4 жыл 5 жыл окуп кетирген убактыңдын бир жыйынтыгы болуп эсептелет да, биринчиден. Экинчиден бул ошол сенин мындан аркы университеттен кийинки өмүр бою иштеп тактайтын бул сен келечегиңе мындай бир жол ачып берчү бирден бир себеп болуп калышы мүмкүн да, дипломдук ишинчи. Мисалы кайсы эле бир жерге студияга барба, телевидениеге барба, сурайт эмне кылдың дейт. Анан жасаган иштериң көрсөтөсүң, дипломдук ишиң көрсөтөсүң, ошого жараша сен деңгээлиңди карап анан алышы мүмкүн да. Бегим дагы сценарийин көтөрүп келип өзү сунуштап тартып бериңиз деп калды. Сценарийин окуп макул болуп иштешип атабыз, чаманыбыз буюрса. Сиз эже бузуп алыңыз, мындайраак келгенде келиңиз деп бузуп сиз алабыз. Даректүү тасмада сценардык план эмне болот? Оператордун жоопкерчилиги мисалы жогорураак да. Ошол эле учурда композиция, кадрдын композициясы тиги бул геройлорду мисалы улам ойното албайсың. Алар деген биринчиден актер эмес, экинчиден алардын кинодон кабары жок. Жөнөкөй алар кадимки карапайым эле калк. Ойноп кеткиле, ойноп. Каармандардан дагы бир аз көйгөй жаралып атат. Бир каармандын бир эле жери эпизод мисалы айылдайм. Бизи тарт дейт, анан улам тартканда тажап кетип калгандар болот, келишпестиктер болчу. Баары менен түшүнүшүп иштешкенге аракет кылып атабыз.
Анан ар бир эле жерде кызыктуу анан кызыктуучулар болот да. Ошондой эле кыйынчылыктар да болот. Бизде дагы ошо кыйынчылыктар болгон бул кечки съемкаларда кыйынчылык болуп атат. Цветтер менен иштегенде анан суук тем более эшик аябай суук болгон үчүн эшикке тарткан дагы бир аз кыйынчылык болуп атат. Кызыктуу учурларды айта турган болсом, башында мисалы үчүн каармандар камера бар экенин билип ойной башташат, анан биз стоп деп коюп токтотуп коюп эле, бирок аларга айтпай эле тарта берсек, алар өздөрүн ойноп берип атышат да, ошол жагы менен көндүрүп койдук буюрса. Ömrü degen kıpkızıl gülü caynagan, ömrü degen bulbulu bakta sayragan, ömrü barada ökünbüstün oynap gül, oynap gül. Ömür ötse jaratılbay, jaratılbay kayradan. Биздин фильмде негизги факт бул ошол каарман бар. Ошол кыштоодо жашайт, ошондой турмуштарды башынан өткөрөт, ошол эле күнүмдүк жумуштарын кылат, ошон биз тартып аткан сценарийдеги окуяларды деле мен мисалы асмандан алып жазган жокмун. Ошо тартардан мурда каарманы менен бир күндө чогуу болуп, ошолорду сүйлөшүп, эмне кызыктар болот, ошолордун баарын сүйлөшүп, ошонун негизинде жаздык да, бурмалап, мындай башка актарын алган жокпуз. Ошол өзүнүн эле турмушу, өзүнүн башынан өткөргөн күндө жасап жүргөн эле нерселерин ошол фильмге камтып атабыз. Начали!